ошол эле нерсе менен кетип атам, жанагы айткан билим, как раз билим айтыш жөнүндө, долбоор жөнүндө кетип атыптыр. Биздин негизги берген нерсебиз ушул медиа сабаттуу болсун дегенбиз акындарыбызды. Анан акын деген сынчыл ой жүгүртүү жөндөмү болуш керек, күчтүү болуш керек деген багытта бул багытта иштеп баштадык. Моя биография санам, кийинки слайд. Жыйынтыгында мен айткан эле нерседен ушу акындардын эмесинен жыйынтыгында 2 жылдын ичинде 300дөн ашык контент жаратышты. Булар кандай контенттер? Башында иштегенибизде биз тапшырма берип аттык. Мисалы фейк эмне экенин окуп бүткөнүбүздөн кийин ошону деген өзүңөрдүн тилиңерге салып элге жеткиргилечи деген сыяктуу. Анан ошол сабаттуулук боюнча, медиа сабаттуулук боюнча 8 контент чыгарышты, ар бир 21 акынчы. Анан соц тармактарды ачканды үйрөнүштү да, көпчүлүгү жаңыдан ачышып, жаңыдан эметишти. Анан 7.000, 17.000 подписчиги бар дагы, аккаунту бар акындарыбыз бар болчу. Буга чейинкилерди карасаң, ошол билим айтыш долбоору башталганга чейин жанагы айткан контенттер чыкчу да. Андан кийин уже булар акын катары биз акындардын озыйпасы эмнеде коомдо, ал боюнча да талкууларды жүргүздүк да. Ошондо коомдо болуп аткан окуяларга өзүнүн оюн билдирге башташты да. Өзүнүн оюн, ой толгоосун билип, кандайдыр бир чечим жолдорун бергенге аракет кыла башташты. Жалпысынан андан кийин уже термелерди чыгара башташты. Мисалы, журналисттик иликтөө боюнча журналисттерибиз иштегенде алар бир темаларды таап алышып, өздөрү иликтөөлөрдү жүргүзүшөт. Интерньюс ошол жанрды кармап иштегендер үчүн колдоо көрсөтөбүз да. Акындар деле ошондой эле, булар өздөрүнө кандайдыр бир кызыктуу болгон, көптөн бери көкүрөгүнө жүргөн темаларына термелерди жаратып башташты. Анан могу былтыркы жылы ушул Баткенден эметти окшойт, ошол дагычы жанрлар көп экен да, акындардын жанрлары көп экен. Анан дастан жанры деген почти 100 жылга жакын жаңыланбаптыр да. То есть ошол мурунку ата бабаларыбыздан күчтүү акындар чыгып, ошолордун дастандары, жазган дастандары калган. Мисалы, Кара Кул Ботом. Андан бери эч нерсе чыгарылбаптыр. Азыр акындарыбыздын кээ бирлери далалатылып, ушу көлөмдүү чыгармалардан дастандарды чыгарганга аракет кылып атышат. Алардын биринчилери ушул Баткенден башталды десем жаңылбайм, себеби акындарыбыздын арасынан 4 акыныбыз келип Баткенге 2022 жылы болгон окуяда каза тапкан балдардын кандай шартта, кайсыл жерде каза болгонун, жанында ким болгон, анын акыркы сөзү кандай болгон, үйдөгүлөр менен акыркы жолу байланышканда эмне деген сөз болгон, үйдөгүлөргө мааниси, ошол эле учурда кошо жүргөн балдардын аларды кандай кылып эскеришет, ушунун баардыгын сиңиришти дагы. Алып барып анан ушуну дастан терме кылып жазганга аракет кылышты. YouTube Айтышсын деген каналында азыр бүгүнкү силердин алдыңарда жар салып берген Турат Жумаевдин Эрданил деген чыгармасы турат. Мен оозун толтуруп эле дастан деп атам, адабиятчылар буга аябай этиктик менен мамиле кылып аткан. Мен үчүн дастан. Себеби ал жерде сюжеттин линиясы да бар, ал жерде бир эмес бир нече баланын тагдыры бар. Буга чейинки историяларды карасак, балдардын 3-4 сүрөттөрү, анан качан туулган, качан өлгөн, анан Баткенде каза болгон жөнүндө маалымат бар экен. Бирок